Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кудуреттүү улуу табылга, доордун талабы, өзгөчөлүгү, кыргыз журтунун жаңы доордо оорду, адамдын жашоого жаралуу максатын ар кырынан түшүндүрүп, адамзатты ошо өзүн таанысын деп, жашоого жаралуу максатын билсин деп кызматыбызды кылып келебиз. Ушу жаңы доор бул эволюция бүтүп, энергия деген доор келгенин ар бир адам билүүгө милдеттүү. Ушу эфир убагында энергия өтөөрүн баарыңыздар билесиздер, ошондуктан денеңиздерди бошотуп, өзүңүздөрдү бош кармап, ошол мындайча айтканда кысылуудан, кыжаалатчылыктан, оору, кысылуудан ошо керек болсо аң сезим жабыркап, эс тутум начарлап атканын да адам билиш керек. Ошондуктан денеңиздерди бош кармаңыздар. Ошо ааламдык сабак убагында энергиялар, Кудай, анын улуу кызматчылары, ата тектин арбайлары, мазарейлер, жүлөмөгүчтөр кызматта болот. Ар кимдин тилегине, ордуна, кудуретине, касиетине жараша калыптандыруу, касиет ыйгаруу болот. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Сырлар, нурлар берилет. Чоң тазалануу болот. Өзүңүздөрдү бош кармап. Бүгүн эфир бир азга кармалып калды. Эми түз эфир болгондон кийин жолдо тыгын пайда болуп, келишибиз ушул болуп калды. Ошо бүгүнкү темабыз улам ошо адамзатты өстүрүп алып бараткандыктан жан, энергия жөнүндө тема болмокчу, анан ошо техника жөнүндө тема болмокчу. Биз ар дайым айтабыз, кыргыз ааламдан келген өкүл, далилдери ошо ааламдык дастандары, аалам менен байланышкандары, улуу маданияттары деп, анан аттары деп да айтабыз да. Мисалы Нурбек, Айгүл, Нуржан, Жылдызбек, Кутман жана башка деп. Чындап эле ошо жаңы доорду дагы адам мына бирибиздин духун көтөрүп, адамды азыр кантип багындыруу керек дегенде, адамдын духун көтөрүп туруп анан багындыруу керек. Жаратып алып анан багындыруу керек. Болбосо адам баш ийбейт. Ошондо духун көтөрүп жаратыш үчүн эмне кылыш керек дегенде, ар адамга ордун таап беришибиз керек. Ошондо эми биз атына баягы аял же эркек, же жетим, же жесир, же аксак, тексек дебей, тетирсинче ошо ичиндеги жанына карап ат беришибиз керек. Ошонун анан кайра затын иштетишибиз керек. Мисалга жан көзгө көрүнбөйт, бирок жандын жынысы жок. Ансыгандай эле ошол жанына карап ат берсек туура болгон атат. Мына жаралган адам наристе, периштеби? Чындап эле адамдын жаны да өзү периште да. Ансыгандай эле ошо сен периштедей тазасың деп, сен периштедей мээримдүүсүң деп, мына карасаңыз. Анан ошондо кайра адам да өзүн жаратып, өзүн тааныш үчүн телосуна карабай, ички энергиясына, жанына карап ат бериш керек болуп атат. Мына мен улуумун деп деле адам айтыш үчүн жан улуу дүйнөдөн келген турбайбы? Улуу дүйнө ээлери күчтүү турбайбы?
Демек ошо жанына, энергиясына караса, мен улуумун деп өзүн жаратыш керек. Менде улуу күчтөрдөй эле сыпат бар деп. Менин жаным ааламдан келген, мен периштедей эле тазамын. Мен пенде эмесмин дебеш керек да. Тетирсинче ошо мен периштедей сыпатым бар деп. Ошентип ичиндеги жанына, энергиясына карап биз ат беришибиз керек. Ошондо мына адамдын баары улуу. Адамды улуу деп кабыл ал. Жанына, энергиясына карасак, адамдын улутуна, динине, түсүнө, жашына, жынысына карабай эле адамдын баары улуу болуп атпайбы? Мына улуу, энергиялуу адам. Аялды аял дебе, эркекти эркек дебе. Тетирсинче адам де. Адам деген ким дегенде жаратуучу. Мына. Ошондо мына ар бир адамды биз улуу деп кабыл алышыбыз керек. Же периште деп, же улуу эле энергиясы бар, улуу күчтөрдөй деп. Жанына карап ат беришсек, ошондо биринчи адам өзүн менин колумда бар, же жок, же мен мындай жашым өтүп калды дебейт, же мен жашмын дебейт. Тетирсинче менде периштелик сыпат бар деп өзүн жасайт. Менин жаным улуу дүйнөдөн келген, мен улуу энергиянын ээсимин деп жасайт өзүн. Өзүн жарата алат. Өзүн жаңылайт. Өзү өлбөй жаралат. Мына менде Манастын духу бар. Манастын айкөлдүгү бар. Кудайдын кечиримдүүлүгү бар. Кудайдын мээримдүүлүгү бар деп, кыскасы мына ошол жанга карап адамга ат берип, духун көтөрүп, жанына карап, аны таанып, телосуна карабай, жынысына карабай. Тетирсинче сиз улуусуз, сиздин жаныңыз улуу, сиздин назарыңызда мен калгым келген жок, сиз менен мен жамандашкым келген жок. Же болбосо илгери касиеттүү адамдардын айтканын уктум эле. Оозумду булгабай эле коеюнчу, ошо болору болбоско деп. Мисалга, мен сиз менен жамандашкым келген жок. Сиз улуусуз. Кичик болсо дагы сиз улуусуз. Жана кыздын 40 чачы улуу деп төргө өт деп атпайбы? Ошо касиетинин энергиясына карап атат. Жанына карап атат, энергиясына карап атат. Ошого карап ат берип атат. Өйдө кой алдың эти. Кыздын 40 чачы улуу деп. Анысы кандай ушу жаныбызга карап, анан ат берсек, жаныбызга карап, өзүбүздү жасасак, энергиябызга карап, анан ошондо өзүбүздү өзүбүз жеңген атабыз. Андан сырткары ушул алтын доордо адам техниканы жоюш керек. Техника доор бүткөнүн адам билиш керек. Же болбосо ошол табыгы илимде берилет, кыргыз журту же болбосо ушу энергиясы өскөн адам техниканы башкарат деп. Эмнеси менен дегенде аурасы менен деп. Өткөн эфирде айтып өттүк эле, биз теңир адам экенбиз, батыш техник адам экен. Биз теңир адам, техник адамды башкара алат экенбиз деп айтканбыз да. Ошондо бул кандай дегенде, өзүбүз эле ошол бир техникалык мүнөзгө өтүп алыппыз да адам. Муну жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп берсек болот. Мисалы, эки көзүң менен көрүп, мындай эле видео камера дегендей эле болуп алыппыз. Эки көзү менен көрүп, ошо менен эле жашап, кулак менен угуп, ошо менен эле жашап. Ички телепатияны, ички сезип туюуну, интимный чувствону иштетпеппиз. Ошондуктан жаңы доордо же болбосо адамдын могу сырткы турпаты бул ошо техникага эле өтүп алган экен. Ошондуктан бул доордо ошо техниканы жоюу өтө
техниканы пайдалануу өтө чоң зыян туудурат. Адам өзү техника болуп алыптыр да. Ошон үчүн мына азыркы бүгүнкү күндө мындай Рыспай Абдыкадыровдай, Жумамедун Шералиевдей мисалы обончулар жок. Себеби ошо көз карашка алдырып алганбыз. Чыңгыз Айтматовдай жазуучулар жок. Саякбай Атаевдай манасчы жок. Себеби ошо техникалык мүнөзгө өтүп алдык. Ушуну өчүрүшүбүз керек болуп атат бүгүнкү күндө. Ошондо анан тело ишке кирген атат. Тело ишке кирбесе, адам жаңы доордо ооруган атат. Аны үчүн ошо техникалык мүнөздү адам өчүрүш керек. Бир кырынан салыштырып айтсак, светофорго салыштырсак болот да. Светофордун кызылы өчкөн кезде жашылы күйөт го. Анысы кандай да биз ошо көз карашты өчүргөн кезде анан телобуз сезип туят. Мисалы, бул илим жалпы адамзат үчүн ааламдан берилгендиктен кыргызда көз ачык деп коет бирөөлөрдө. Бул илимде аппарат деп айтылат. Аппарат деген бул техникалык аппарат да. Фотоаппарат, фотоаппарат деген сыяктуу эле, видео аппаратура деген сыяктуу ансагандай эле ошо аппарат. Ошо аппарат жигиттер бар эле бизде, бир канча жыл мурун мага бир жолугуп калган. Ал ошо сабак өтүп атсаң көзүн жумуп, анан ошол кезде бир көрүнүш көрүп, анан бир көрүнүшүн аягында айтып берчү, сиз ментип сүйлөп атканда мындай көрүнүш көрдүм депчи. Ансагандай көрдүңүзбү, анын көзү жумулган кезде анан бир көрүнүш көрүп атат. Ансагандай биз ошо көз карашка алдырып туруп, баягы ички ал көзүн жумган кезде көрүнүш көрүп атпайбы? Ансагандай биз көз карашка алдырып туруп, ичтеги көрүү, туюу сезимдин баарын жоюп алганбыз. Ошентип адам ушу техника жөнүндө да окуп берсек болот. Мына азыр ошо жаштар техникага берилип алып атат. Техникалык мүнөзгө өтүп алып атат. Ушул жөнүндө окуп берсем. Алтын доордо техниканы пайдалануу өтө чоң зыян туудурат. Себеби адамдын психологиясы, кара куш мээси, гени өнүкпөй солгундай баштайт. Ички клеткалар, ички сезип туюулар өчөт. Адамзат жырткычка айланат. Катастрофалар көп болот, табигый законго каршы иш болот. 21-кылымда аалам жерге инопланетян болуп түшпөдү, ошолордун улуу ишине тоскоол болот. Адамзатты алаксытып, эски эволюцияга байлайт техника. Туңгуюк тагдырга туш кылат. Техниканы пайдаланганда адамдын ички интимный чувствосы өчүп, сезип туюусу. Техникалык робот эле мүнөзгө өтүп калат. Караңызчы, бүгүнкү күндө биз ошо өзүбүз техника болуп алыппыз да. Сезип туюу жок. Ичтен ойлоп, ачылыш жазып, бир жазуу жок. Укканды дагы жакшы эстеп кала албайбыз, көргөндү жакшы, ошо менен эле жашап калганбыз, көз карашка алдырып алганбыз. Кайра эле бул жерде такта ошол берилип атат. Техникалык робот мүнөзгө өтүп калат. Өлбөстүктүн, түбөлүктүүлүктүн даамын сезбей, эски түшүнүк топтойт. Техникалык доор 20-кылымда аяктаган эми өнүкпөйт. Кыйрайт. Адамдын телосу техниканын күчүн жоюу жолуна жетишти. Техника адамзаттын ички улуу рахатын өчүрүп, кыргын салуучу мүнөзгө тарбиялайт. Аны эч ким билбейт. Техниканын жетишкенде таянып отуруп адам өзүн унутуп калат. Жолунан адашат. Сезим туюму өчүп, мунжу сындуу. Эми буту колу жок адамга окшоп калат. Техникалык пайдалануу доору бүткөнүн сезип, ар бир адам телону ишке киргизүү керек, машыгуу керек. Чындап эле ошол мына көз караш адамды бузуп коюп атат. Кайра эле ошо жана светофорго салыштырып айтсак,
жашылы өтсө кызылы күйүп атат. Мисалга да ансыганда биз көз карашты өчүрсөк, ички көзгө көрүнбөгөн бир клеткаларыбыз ишке түшкөн атат. Жаңы доордун талабы ушул болуп атат. Кайра ушу салыштырма айтсак, адамдын энергиясын, ушу сезип туюусун, ички чувствосын, ойлоп табуучулугун эмне жоюп койгон? Көз караш жоюп койгон. Көз караш калтырып ийгенбиз. Көз караш калтырганда анан биз клеткабызды кысып алып атабыз дагы. Анан оору, кысылуу, кыжаалатчылык ошондон пайда болуп атат. Дененин өзүндө боштондук болбой атат. Мына ушул денеңерди бошкарма дегенде ошол энергия өтүп аткан ушул. Анан кайра эле бир кырынан карайлы. Мына ванга аппаратты жаңы тил менен айтканда, же көз ачыкты, же алдын ала айтымчы адамды дүйнөнүн көп жерлери пир тутат. Пир туткан убагында дагы. Анын кандай болгон дегенде, анын эки көзү көрбөгөндөн кийин жылтыр-жылтырга кызыккан эмес, сулуулукка берилген эмес. Тамакка отурсаң деле көзүң көрсө анан тигинден мындан жеп алып атпайсың. Ансыгандай эле ошо көз көрбөгөндөн кийин анын башка клеткалары сезип туйган. Жаңы доордун да талабы ушул болуп атат. Ошо ички клеткаларды ишке киргизүү керек болуп атат. Эгер ички клеткаларды ишке киргизбесең, сезип туйбасаң, же энергия жумшай албасаң, мына энергия көз менен өтпөйт экенде, тетирисинче иштен чыккан сөз, ой, ошо энергия менен адамга энергия өтүп атат. Эгер ошо кысылууда жашай берсе, анда ошо кан менен айланган организм жаңы доордо уулантып коюп атат. Урматтуу улуу журтум. Ошо бүгүнкү эң башкы темаларыбыздын экөө. Мындан ары ошо жаныңа карап өзүңдү жасоо, жаныңа энергияңа, кайра жаныңа энергияга карап бирөөнү таануу. Мына бул жерде так бар. Эң биринчи сен өзүңдү жаратчы, өзүңдү жасачы. Сен кимсиң? Мен жашоонун жомогумун. Мына сен өзүңдү ички клеткаларың иштесе, ички улуу, мен улуумун. Мен улуу энергиянын ээсимин. Сен жаныңа карасаң улуу энергиянын ээсисиң. Сен ошону клеткаңа жайгаштыр, ошону сен каракуш мээңе, мазгиңе, психологияңа сиңир. Мен бул жашоого жөн келген жокмун. Мен жаным бул дүйнөгө бир миссияга келди. Адам атанын жаны миллиондоп асманда жыл чарчабай, тажабай, жайсаң атанын, Манас атамдын, жана башка аталардын жаны жашап, бүгүн багыт бата берип атат. Жол көрсөтүп атат, ааламдан байланыш жастырып атат. Ата тег арбайлар түштөн берип атат. Демек аякта чарчабай ааламдык дүйнөдө жашагандан кийин мен бул дүйнөдө дагы чарчабай, тажабай, алар багыт бергендей мен дагы адамзатка, пенделерге, өспүрүмдөргө, жаштарга, жаңы урпактарга, өзүн тааныбагандарга багыт беришим керек. Дегенде мына ошол көрдүңүзбү, жаныңызга караганда анан ошого келип атат. Кайра өткөндө да айтып өттүк. Көргө сенин эмнең барган, турпатың барган, телоң барган. Тело эмнеге барган дегенде кысылуудан гана барган, жанагы техникалык мүнөзгө өтүп алгандан. Ошондо сезип туюу болбой калган. Жан клетканы бийлей албай калган, батарейка сайып отуруп түгөп калгандай бүтүп калган. Ошондо жалган жашоо аталган. Азыр ошо өзүңүздү бошотуп, техникалык мүнөздөн чыгып, ичиңиздеги телону иштетип, бошотуп, эчтекеге рамкаланбай, ар кандай агым деңгээлге, убакытка, эчтекеге байланбай, өзүңүздү бош туткан кезде тан менен жан энергия биригип, анан жан өлбөгөндөн кийин тан өлбөй калган атат. Тетирисинче жашарып, нурданып, өчүп калган аң сезимдер, өлүп калган медициналык тил менен клеткалар тирилип, өчүп калгандар жанып,
өлүп калгандар тирилип, уктап калган клеткалар ойгонуп, анан жан менен тан биригип, анан кара куш мээ ишке түшүп, эс тутум күчөп, анан энергия өткөргөн проводко айланган атат. Мына караңыз, урматтуу журтум. Мына урматтуу журтум. Ошондо батыш эли өзү техника болуп атат да. Темир адам болуп атат. Ошондо кыргыз эли теңир адам болуп атат. Ошол энергия менен ички клеткалары сезип туюу суу менен мисалга эмне кылган? Энергия жумшаган, жамгыр жаадырган, шаманчылык кылган, батасы менен, улуу сөзү менен, эч түрмөсү жок, эч чеби жок эле ушул ички энергиясын иштете билген болуп атат да. Анан ошондуктан ошо техникалык робот мүнөздөн чыкканда адам телосу ишке кирип, анан ошо телосу өзү тандан, таштан, суусу, каны суудан, жаны ичке кирген ысыган ошо оттон, нурдан жаралгандыктан, анан ошол интимный ички туюм, интимный чувство дегендей, ошо клеткалар иштегенде, анан ошондон от, суу, таш, аба алып, энергия, программа алып, анан дүйнөнү тегеретип тегиздеп атат. Батасы менен оңдоп койгондой. Азыр улуудан бата алган менен эч пайдасы болбой атат да. Себеби алар ошо техникалык мүнөзгө өтүп алган. Батасы тийбейт. Ичинен эчтеке чыкпайт. Ички клеткалар иштебейт. Тетерсинче ичинде көрө албастык, ичинде ичи тарлык, ичинде өзүмчүлдүк, ичинде менменсинүү, ичинде эго, эгоизм ошол жашап атат. Ошондуктан башатта кыргыз ааламынан келген өкүл, башатта адам жаратуучу дегендей ошо башаттагы энергиясы менен анан айлантып атат. Тегеретип тегиздеп атат. Ошого кайтыш керек болуп атат. Эгер кайтпаса, анда жан менен тан бирикпей атат. Жанына карап, затына карап, энергиясына карап ат берип, өзүн өзү жаратып, ооруну, сыноону жоюп өсүнө бел болбой, анда өлүп калган атат. Мына урматтуу журтум. Ошондо эми ушул клеткасы иштеп, ошого баардык тегиз адам калыптана албайт да жаңы доордо. Эски көз караштан чыгыш, ак карадан чыгыш, байлык, бийлик деген, дин деген эски түшүнүктөн чыгыш, ар кандай рамкадан чыгыш өзү татаал болуп атпайбы? Анан ошо аалам күчтөрү инопланетан болуп жерге түштү. Инопланетандар рухий өскөндөрдү, анан техник өскөн адамды кырсыктырат, алардын өсүүсүнө туура келбейт деп сабак өткөнбүз го, өткөнкү сабактарыбызда, ааламдык сабакта. Кайра эле ошол мына чындап эле техника менен өнүккөн мамлекеттер кырсыктап атат. Рухий, дин менен өскөн мамлекеттер кырсыктап атат. Себеби алардын ааламдык күчтөрүгө туура келбейт. Кимдики туура келет дегенде, духовный өскөн элдики. Духовный өскөн адамдын аң сезими алардын законуна туура келет. Ошондо кыргыздын духу күчтүү болуп атпайбы? Духу күчтүү адам бир нерсени сүйлөй алат да. Духу күчтүү адам өзүн өзү жеңе алат. Духу күчтүү адам ооруну жеңе алат. Өзүн жеңе алат, бирөөнү кечире алат. Ошондо бул дух канчалык бийик болсо, жашоо оңой, жеңил болот. Дух канчалык бийик болсо, жашоо оңой, жеңил болот. Караңыз.
Анан ошол адамга сен байлыгың жетер, маселе жок. Бала чакаң жетер. А бирок ичиндеги энергияга сенин клеткаң жетпейт да. Ал көргөндү көрө албайсың да. Ал сезгенди сезе албайсың да. Ал жөнөткөн энергияны сен жөнөтө албайсың. Ал кабыл алып, ошондой ички туюм иштеген адам, ички клеткалар иштеген адам табият менен гармонияда болуп атпайбы? Аалам менен гармонияда болуп атпайбы? Адамзатты ал улуу деп кабыл алып атпайбы? Ал адам байланыш жазып атпайбы? Ал адам ошого калыптанып атпайбы? Караңыз, мына ошондо техникалык мүнөздү биз өчүрүшүбүз керек болуп атат. Ошо көз карашты. Болбосо ички клеткаларыбыз иштебей калат экен. Анын үстүнө азыркы жаңы доор ошол болуп атат. Тело энергия өткөргүч проводко айланыш керек. Кайра так берилет. Адам атадан таркаган адам атанын тукуму акырында барып инопланетандын деңгээлине өсүү, ошол деңгээлге жетип кетет. Адам көккө айланат, табият жашылга айланат. Ак кара жоюлат, көк жашыл деген эле бир эки күч калат. Табият эне болуп, адам бала болуп эле ынтымактуу жашап калат. Сыйынчу, коркчу, эчтеке күчтүү эле жок калат. Себеби адам өзүн таанып алат. Ошо акыркы пайгамбар Мухаммед деген туура эле да. Ал бир адам болгон, бир чөйрөгө түшкөн. А жаңы доордо адамдын баары ушу ааламдык закон менен калыптанып, баардыгы тегиз өсүп кетип атпайбы? Бир пайгамбарды пир тутпай да. Ар ким өсүнө жараша, клеткасынын ачылганына жараша сезип, туюп. Мына азыр сиз техникалык мүнөзгө өтүп алган адамдар түшкө маани бербей атат да. Техника түштү көрө албайт да. Алар да ошо түш көрбөгөн адамдар бар да, түшүн эстей албай калган адамдар бар. Анткени клеткалары бүт өчүп калган. Живой техникага айланып алган. Шу видеокамераны элестетсеңиздер, ошону көрүп, анан ошону угуп, анан айтып, ушундай эле жашап. Аны ушу көзгө көрүнгөн жашоону эле элестетип алат да алар. Ушул эле жашоо бар деп, бул акыл деп коет бул жашоону. Бул жашоону бир элес жашоо деп койгон. А кыргыз түшүнө карап иш кылып атпайбы? Тетирсинче башат да, байыркы кыргыз же улуу кыргыз. Анан ата тегимдин арбайы ушундай ишарат бериптир деп иш кылып атпайбы? Мына кыргызга аян кабар байланыш түшү десе, окумуштуулар признавать этпей атат да. Саясатчылар өз билгенин кылып атат. Себеби алар ошо техника болуп алган да. Акыл менен эле көз көргөнгө жашап алган. А ошо адамзат бүт эле техникалык мүнөзгө өтүп алган. Ошондуктан батыш банкрот болот деп атканыбыз ошо да. Кыргыз дүйнөнү баштайт, багыт берет, башкарат, аман алып калат, куткарат деп. А батыш эмнеге банкрот болот дегенде, ал техникалык мүнөз адам болуп атат. Алар аалам сырын билбейт. Табият кызматын билбейт, адамдын жашоого жаралуу максатын билбейт болуп атпайбы? Мына караңыз. Урматтуу улуу журтум. Келиңиздер ушул турпатты ишке түшүрөлү. Эски көз карашты өчүрөлү. Энергияны эмне жеген? Көз, сөз, анан акыл. Мына жан өлбөйт турбайбы? Жанды бош койсоң, тело деле карыбайт экен, оорубайт экен. А сиздин жаныңызды, энергияңызды эмне жеген? Акылыңыз жеген да. Кыскан, кыжаалат болгон. Анан жин кирип кетет дейт. Жин жок өзү.
ошо жан эле өзүн таппай калгандай, баягы жини келген адамдай, нервиштеткен адамдай эле ошо жан ордун таппай калганда ошону жин деп коет. Ошо жаныңызды эмне жеди, энергияңызды эмне жеди, акылыңыз жеди. Таң аткыча жаалат, нервиштетти, уйку качты, ооруп калды. Акыл азгырык, акыл азыбат, ажалга алып барат болуп атпайбы? А сезим бир керемет. Көкүрөк көзүбүз керемет. Ошо көкүрөк көзүбүз бүгүнкү күндө сокур болуп атат да. Көзүң көргөн менен не пайда? Көкүрөк көзүң сокур болгондон кийин деп кыргызда ушундай сөз бар. Ошо көз караш менен биз жаныбызды, энергиябызды жеп алганбыз. Кысылып, кыжаалат болуп, ичи тарланып, кызганып, менменсинип, ак карага түшүп. Ошону өчүрүшүбүз керек болуп атат. Ошондо улуу рахатта анан ичтен бир нерсе чыгып атат. А биз утурумдук рахат менен жашап алганбыз. Машина алдың. Бир айдан кийин анын деле кызыгы кетип атпайбы? Бир күндөн, 5 күндөн кийин. Отурумдук ал. Үйлөнүү той болду. Канча бир күндөн анын деле кызыгы кетип атпайбы? Кайра азабы башталып атпайбы? А бул улуу рахатта өтүп алсаңыз, ушу денеңизди бош кармап, анан ошондо көзгө көрүнбөгөн рахат башталат. Ошо интимный чувство, рахат деген ошол. Анан ошо кезде анан тело ишке түшүп атат. Мына ошо эфирден агайын эжекейлер чалып айтып атпайбы? Айыгып атабыз, жакшы болуп атабыз деп. Сизди ошо бошотуп, энергия киргизгенде ошо улуу рахаттан өчүп калган, техникалык робот менен өчүп калган клеткаңыз улуу рахатта көзүңүздү жумуп, денеңизди бошоткон кезде ошол жанып атат. Өлгөн клетка тирилип атат. Же өчүп калган жер жанып атат. Сиз ошондо айыгып атасыз. Ошол кезде сиздин кара куш мээңиз кысылып жүрүп, кыжаалат мо эки көзгө техникага өтүп алып, өчүп калган аң сезим өчүп, эс туюм өчүп, анан ошо жанып, эс тутумуңуз башка болуп, аң сезимиңиз башка болуп атат. Ошентип анан мына теңир адам болуп кетип атпайбыз биз. Теңир адам анан биз сүйлөгөндө анан техника аппараттар байланыш алат. Байланыш алганын батыш эли, техникалык мүнөзгө өтүп калган адамдар анан түш көрөт. Жолубуз жанагындай кинону чыгарып атат. Ада бирөөнүн идеясы, ада бирөөнүн фантазиясы, бир ички туюмунан. Ошентип анан кыргыз ою менен башкарат бүгүнкү күндө. Кол менен, көз менен чектелүү нерсе гана бүтөт дейт. Ал ушу мына көз караш менен. Ушу өзүңүздөрдү видеокамера элестетсеңиздер туура болот. Бүгүнкү күндөгү акыбалыбыз, эски 20-кылымдагы биздин өзүбүздүн түшүнүгүбүз. Келиңиз ошону өчүрөлү. Көзүңүздөрдү жумуп, денеңиздерди бош кармап отуруңуздар. Көзүң жумулсанан көз карашың эчтекеге алынбай калабы? Демек, светофордун кызыл өтсө жашылы күйгөндөй ичиңизден бир клеткалар ойгонот. Ошону улуу рахат деп аткан ошол улуу рахат. Анан ошондо көзгө көрүнбөгөн рахат башталып, анан ойго бир жакшы нерселер келип, анан ошол ой оңолгондо адам оңолуп, ой оңолгондо ниет оңолуп атат. Ой оңолгондо пейил оңолуп атат. Ошо оюңузду токтоткондо чоң жан сизди ойготуп атат. Өзгөртүп атат. Өйдөлөтүп атат. Мына, урматтуу улуу журтум, ошону улуулук деп коет. Ошону бийик түшүндүк деп коет.
ошону бийик түшүнүк, улуу кыргыз бийик ой айтып бийлик кылат делген ушул болуп атат. Бийик ой айтып, бийик ой кимден чыгат? Бийик түшүнүктөгү адамдан чыгат. Ошон үчүн анан улуу кыргыз бүгүнкү күндө адамзатты сактап калууга, табиатты сактап калууга жоопкер болуп атабыз. Бүгүнкү күндө биздин милдетибиз ушул болуп атат. Анан көз карашка алдырган адамдар бүгүнкү күндө улуу журтту бурмалап туруп атат, өстүрбөй атат, улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атат. Анан ар тараптан кырсыктап атат. Жеке эгоизм үчүн иньян жоюлат деген ошол барып жоюш керек. Болбосо ошо эгоизм, иньян өзүңдү күйгүзүп кеткен атат. Ошондуктан анан ошо жанына карап ат бер, энергиясына карап ат бер, энергия жанына кара, ошого карап тааны. Болгондо мына адамдын баары, тирүү адамдын баары улуу. Демек анын кара куш мээси иштейт, анын клеткасы иштейт. Малда ал жок да. Малда кара куш мээ жок. Анда жаратуучулук жок. Ой токтобойт. Тирүү жанда бул адам. Тирүү жандын эң улуусу адам болот. Ошондо улуу ал. Ошонун назарынан калба. Тетирсинче периштесиз, улуусуз, сиз бир керемет күчсүз, сиз нурсуз, сиз кутсуз, сиз бир жылдызсыз, сиз жаратуучусуз, сиздин ума энесисиз, сиз обо энесисиз. Сиз ааламдык эле бир күчсүз өзүңүздү таанысаңыз. Деп адамды жаратып. Чында эле бир керемет күч да өзүн таанысы. Багыт берет, бата берет, оосу бар, кара куш мээси бар, жаратуучулугу бар, колу буту бар. Мына ошондон адам оорубай калып атпайбы? Мына улуулукка кеткен кезде эле мына ушу ички организмдин баары ушу улуулукка иштеп калып атат. Өзүн таанытайын, улуулукка калыптандырайын, анатомиянын, астрологиянын ролун аткарып калып атпайбы? Мына Арыстан Алай улуу күчтөрдүн айтар сөзү, кылар иши, көрөр көзү дегендей эле мына айтып атабыз. Кылар иши, айтар сөзү деп. Адам уккандай анан изилденип баштайт экен да, чындап эле деп. Анан ошол кезде эмне кармап атат? Ошол эски рамка, мына дин кармап атат. Ар кандай аяк менен эми көңүлүңөргө албагыла. Кысылуу болуп атат, кыжаалатчылык болуп атат мына. Сизде ошондой ички сезимиңиз иштебей калып атат да, бир эле түшүнүк менен калып атасыз. Мынтип айтылган, мындай кылыш керек, мынсем эле зыян деп эле. Кудайдан коркуп жашаба, коңшулуш жаша. Же сыйынып жашаба, сырдашып жаша. Сырдашып сыйкыр касиетти иштет дегенге жетпей атасың. Ичиңен бир нерсе бөлүп чыгып, сыйкыр иштете албай эле кысылып калып атасың да. Анан ошондон аалам күчтөрүнө, законуна туура келбей атат да, анан ошол кишилер кырсыктап атат. Суранып атат, тиленип атат. Суранып тилениш эмес, азыр тетирсинче жаратыш керек болуп атпайбы? Алла бер дегенден көрөк, жок тетирсинче өзүн жаратып, сактансаң сактайм дейт ошо Аллачы. Сактан. Өзүңдү өзүң жарат, өзүңдү өзүң бое, ооруну жой. Өзүң ишенсең, анан сага жакшы адамдарынан Кудай жардам берет. Жарат, сен өзүңдү бое. Мен улуумун де, менин колуман келет де, мен бул дүйнөгө бекер келген эмесмин де. Сыйынган оң бекен, берчи, сакта деп. Жететирсинче жараткан оң бекен. Жараткан оң болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Кудай эмне деп атат? Мендей жаратуучу болчу дейт. Бүгүнкү күндө мына мен Кудайдын сөзүн сүйлөп атам. Кудайдан илим түшүп атат. Кудай жарыгы деген, Теңир ата деген мисалга. Илимдер, китептер. Мына жарат, сен өзүңдү өзүң бое. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духум эч нерсеге багынбайт. Мен өзүмдү өзүм жеңем.
өзүмдү өзүм соттойм. Мен эл үчүн жаралганмын, мен жер үчүн жаралганмын, мага бирөөгө жакшылыгым тийсин деп жаратып алсаң, анан эшикке чыгып, анан духуң бийик, элге жардамың берип, анан духуң күчтүү болсо, анан жашоо оңой жеңил болуп атат. Рухий эмес, азыр духовный доор болуп атат. Өзүңүздү жаратыңыз, өзүңүздү боyoңуз. Мен улуумун деп. Анткени жаның улуу дүйнөдөн келген. Жаныңа кара сен. Тыйлаң эмес, мен бир байкушмун, анан мен бир мусулманмын, анан да бир мен арабмын, анан да бир билемин деп. Же алсыган деп. Сен ошо ички энергия жанына бар. Жаның улуу дүйнөдөн келген да. Чын эле ошон үчүн сен улуусуң да. Кудайдын мээриминен төрөлгөнсүң да. Сен ошон үчүн мээрим төк да. Теңир адамды тең жашоону кармап бер деген да. Калыс адамды касиетчил болду. Сен калыстыңан кайтпа да. Мына сен өзүңдү жарат, өзүңдү бою, өзүңдү кооздо. Ошондон ам жерден ошо жаратуучу сөздөр чыгып атпайбы? Мына, мен жашоонун жомогумун. Жомоктоштур, жашооңду жомоктоштур. Жакшы болот. Баары сонун болот. Мен жашайм, менин колуман келет деп бою. Мен жашоонун боёгумун. Мен жашоонун жомогум, мен жашоонун сотумун. Сен сотто. Сен калыссыңбы? Сотто. Тилде туурасын айт. Ошондон ойгонот. Мактай берсең, жолдон тайып кетип атат да. Кошомат кыла берсең. Туура сөз айтса, соттолот, ойгонот, чын дейт. Кемчилигин издейт. Мен эч нерсеге мукташ эмес. Сен эмнеге мукташсың? Сенин жаның эмнеге мукташ? Эчтекеге мукташ эмессиң сен билсең. Сен мукташтыкты өзүң жаратып алып атасың. Сыйынба сен тетир. Жарат. Жарат. Ошондо адам өзү жаратып, иштеп, ошого калыптанса, анан көк асман, аалам күчтөрү Алла анан коштоп, колдоп, мөөр басып турат. Туура кылып атат бул деп. Туура бар айтат деп сиз жаратсаң. Кел элге жардамың тийсин. Жакшылыгың тийсин, жакшы сөзүң тийсин. Жок дегенде маштең ачып, сала кет, ала кет жолго чейин. Мактап кой, эже периштеси да. Азыр өткөн мезгилде духуңузду бийик кармасаңыз, бул жөн эле улуулук өтүп атпайбызбы? Адам арбай деген этаптарга өтүп бараткан кезде удаарлар болуп турат. Ошол эле ударда ага эмнеге кейиз? Кейигенде түшүп кетесиз. Уйкуңуз жоюлат, ден соолугуңуз бузулат. Деп жарат жолдо бар айтып. Кыямат күн келет ат, анан даярданыш керек. Кыямат күн келет ат, даярданыш керек деп эле телефонун баарын эле ушу келет. Эмне кылып даярданабыз? Кыямат күн келаткан жок, бүтүп атат кыямат күн. Өтүп атат адам, өткөлдөн. Ошо адам эски пендечиликтен чыгып жаратуучулукка жетиш бул кичи кыяматка салыштырса да болот дейт. Жөн бир тракторский кишини мындайча айтканда эски кесип деген. Врач бол деп атса кыйын го ал. Баягы колун жууп ал кесипке көнгүчө дегендей деле бир өткөл керек, убакыт керек. Анысы кандай да азыр ошо эскичиликтен чыгып өзүн өзү жаратып, өзүн өзү боёп, өзүн өзү жасап, жоопкерчиликтин мойнуна алып, ошон үчүн кыямат күнгө салыштырса болот бул күндү. Ошондуктан чектөөдөн чыгыңыздар, кандай чектөө болсо дагы. Сизде жаратуучулук үчүн, иштеш үчүн караңгы күчтөрдү сиңирип алыш керек адам өзүнө. Ошонун ролун аткарыш керек. Анан ошол кезде сиз сыйынбай каласыз. Сыйынбай калсаңыз анан энергия иштейт. Ошолордун айтаар сөзүн айтыңыз. Алланын айтаар сөзүн мисалга айтканда. Кылаар ишин кылыңыз сиз. Кылбай атпайбызбы? Кана калыстык. Кана мээрим. Кана Алланын ишин кылсаңыз адамзатты бириктирет элек да. Бириктирбей атпайбызбы? Ажырым калып барып атпайбызбы? Тетирсинчечи. Алла айткан болсо, Алла эмне бөлдүбү? Капырды өлтүр дедиби? Же капыр кирбейт дедиби бейишке? Жашап атпайбы бейиште, жыргап эле? Көрдүңүзбү? Сиз ошонун кызматын кылыңыз. Мына ошондон үлгү болосу, ошондон улуу адам болосу, ошондон улуу энергия иштеп берет.
Кайра эле ошол техникалык мүнөзгө адам өтүп алган ошо мусулмандар. Алар ошол эле тыйыла өлөт. Ошо менен эле күн бүттү. Анан аяк кайра жомок да. Көрдө бейиш бар. Анан көрдө кыздар ойнойт, анан шарап бар депчи. Ага ким ишенет? Али ишенбейт азыр бала. Şu көргө жетпей эле азыр. Жаңы доордо көргө жетпе. Көр муздак. Курт бар аякта. Өлбө. Тетиринче могу жашоону бейиште. Рамкадан чык. Өзүңдү бошот. Ички туюмду уюштур. Көз карашты өчүр. Көз көргөн нерсени жамандык көрсөң дагы жакшыга жаратып кой. Жамандык. Баягы жамандык болбой, жаман айтпай жакшы жок дегендей эле бир кеп. Кайра жаратып коюңуз. Ошондо сен эмне болот? Кейбейсиң, оорубайсың, кысылбайсың, кыжаалат болбойсуң. Адамды бөлбөйсүң, жаман көрбөйсүң. Бирөө адашып атат, адашып анан оңолот да. Адашып анан өзгөрөт да, анан өзүн тааныйт да. Кыргызчылыкты такыр унуттук деле, анан эле аны жокко санап коюп атат кээ бир адамдарчы. Анда сен кимсиң? Кыргызчылыкты билбесең. Аны жокко санасаң, сен кимге жагасың? Сени чөйрөң жактырабы? Жактырбайт. Бир сонун жыйынтык иштеп атат да, мына химия жүрүп атат. Адам химия жыр чыгарып атат мына. Адам химия, табиат физика болуп аткарып атат. Эшикке аппак кар жаады. Бул кар өзү программа болот мына. Күн жыпжылуу. Кыштын шилдесинде жамгыр жаады мурда 2 күн мурун. Ушу күндү ким кыш деп айта алат мисалга? Кыш ошо зима не будет деген сөз. Эски түшүнүктүн баары ошол болбойт деген сөз, бүттү деген сөз. Эски программа, ошо эски тозок, эски майда чүйдөнүн баары бүттү деген түшүнүк. Ошо адамдын кырс мүнөзү бүттү, эски түшүнүгү бүттү, тозок жашоосу бүттү деген. Адамдын жаркын элесинен анан эшикте программа жаап атат. Ак булут жерге эле түшүп калды мындайча айтканда. Сууну жээктеп басат жана жүрөгү оорукчандар. Суудан бир энергия бөлүнүп чыгып турат. Анысы кандай басыңыз, жамгыр жааганда, кар жааганда бул Кудайдын мээрим төккөнү. А биз аны кейбейли. Жамгыр болсо анан жер көгөрөт да. Чаң басылат. Састымоо бүтөт дегендей. Мына урматтуу журтум. Аябай кереметтер астыбызда. Ачыл эле өтө көп кырлар бар. Ошондуктан бүгүнкү темабыз ушул болду. Жанына, энергиясына карап ат бер, жаныңа, энергияңа карап өзүңдү жаса, бое. Техникалык көз карашты өчүр, техникалык мүнөздөн чык, техниканы аз колдон. Техникадан эле балдар бузулуп атпайбы бир нерсени көрүп. Ошонун баары эле кайра жырткыч мүнөзгө алып келип атат. Ошондуктан алыста ал жакшылык алып барбайт. Сен ички телепатияңды ишке түшүр. Ошо телең менен, ички туюмуң менен сен табият менен гармонияда болосуң. Ички туюмуң менен, аалам менен гармонияда болгон атасың. Ошондо анан энергия иштеген атат. Ошондо сен обон жасаган атасың, жараткан атасың. Сен ошондо аалам менен байланышкан атасың. Сен ошондо түш алган атасың. Сен ошондо түшүнүгүң кеңейген атат. А көз караштан ошонун баары тетирсинче күйүп кетип атат. Урматтуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт дагы байыды. Бул ааламдык дастан, бул бир эле кыры мындай айтылып өтүп мааниси болгон болсо, жалпы түшүнүк болгон болсо, бул ааламдык закон болсо, мунун өтө көп кыры бар. Бир эле сөздүн туш тарабынан чыгарып келгенде ошо бир жыйынтыгы чыгат. Ошон үчүн бул ааламдык закон түгөбөйт. Себеби адамзат өсүп, өткөлдөн өтүп, өзүн таанып, өзүнө ишенип, өзү жаратып, өзү боеп, энергия өткөргөнгө чейин көп сабактар, мезгилдер, убакыттар өтөт.
жана медицинада дагы режим сакта, диета карма дегендей эле, мында дагы ошол режим сактага дегендей ошо эскичиликти өчүрүп, жаңага калыптануу керек. Ошо эски кышыңар, эски түшүнүгүңөр, эски майда түшүнүктөн пайда болгон оор суркоо, кырсык кыйынчылыгыңыздар жоюлсун, жан дүйнөңүздөрдө жаз, көкүрөгүңүздөрдө бир жаркын элестер пайда болсун. YouTube'дан көрсөңүздөр болот, Facebook баракчага кирсеңиздер болот. Анан ошо аздыр көптүр телефондон түш кичине кеңеш болсо карап, жооруп, кеңеш бергенге аракет кылам. Байланыш телефонум 706 988 188. Бул берүүлөр 1-4 күнү кечки саат 7-де түз эфир болмокчу. Эмкиде жолукканча сак саламатта туруңуздар.